Саламатсыздарбы, күнгө шейшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейчи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Ал күнү 2-3 жерде кагылыш болду. Тыңстанов көчөсү жакта катуу кагылыш болду. Экинчиси филармония жакта. Мен ошол жактан келе жаткам. Башында өзүмчө эле жылаңач баатыр болуп басып баратсам эле бутума ок тийди. Бул тууралуу телеканалынын эфиринде мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев 1 жыл мурдагы октябрь окуяларын эстеп жатып билдирди. 20 мүнөттөн кийин кайра чыгып баратсам тиземе экинчи ок тийди. Анан түз барууга болбоорун түшүндүм. Окту ташыгандай болушту. Анткени октору түгөнбөйт. Кайра атып жатышат, деди ал. Кулашынын акыркы чеги болгонун, мурдагы президенттин рейтинги ага чейин эле түшүп баштаганын айтты. 5 октябрда эл ак үйгө бастырып киришти. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кулады. Негизи эле Жээнбековдун бийлигинин кулашынын акыркы чеги ошол күн болсо, башталышы ал күн болгон жок. Бийликке келгенде эле Жээнбековдун кайсы бир рейтинги түшө баштаган. Ошол күнү чегине жетти, деди ал. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Венгрияга болгон расмий иш сапарынын алкагында Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин расмий ачылыш аземи болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Венгриядагы элчилигинин расмий ачылыш аземинин жүрүшүндө Тышкы иштер министри Казакбаев венгер тарапка жана Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Сиартого Кыргыз Республикасынын Венгриядагы элчилигин ачуу маселесине колдоо жана көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле 28 ноябрда Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоого байланыштуу Венгриядагы элчиликте шайлоо участогун ачуу пландалып жаткандыгы жөнүндө маалымдалды. Алтынай Өмүрбекова Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп дайындалды. Буга чейин аталган кызматты Сүйүнбаева Паиза Үсөнбаевна ээлеп келген. Өмүрбекова 2018-2020 жылдары вице-премьер-министр кызматын аркалаган. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 октябрда 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсү, атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева менен жолугушту. Жолугушуу алдында мамлекет башчысы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. Садыр Жапаров жаш жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгиледи. Президент октябрь окуяларынан көп өтпөй Бишкек шаарынын мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырганын, бирок маселе Борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады. Мамлекет башчысынын бул тууралуу жакында эле маалыматы болуп, аталган кырдаалды жеке көзөмөлүнө алган жана бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилген. Ал Алтынбек Жуматаевке Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Президент Үмүтбектин үй бүлөсүнө бакыт жана жаңы үйүндө жакшылыктарды каалап, ошондой эле кайрат жана сабыр тиледи. Өз кезегинде Алтынбек уулу Үмүтбектин жакындары мамлекет башчысына көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришти. Садыр Жапаров менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жаш жигиттин үй бүлөсүнө жаңы батирин көрсөттү деп айтылат маалыматта. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев депутаттык мандатын тапшыруу боюнча арыз жазды. Бул маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал Абад шаардык шайлоо округунан тастыкташты. Таймураз Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешинде депутат болчу. Ал жергиликтүү басылмаларга мындай кадамга баруусунун себебин айткан жок. Ошол эле учурда 28 ноябрда өтүүчү жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койбостугун билдирген. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 69 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 32, Чүйдө 21, Ысык Көлдө 9, Жалал Абадта 6, Таласта 1 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 178.852 адамга жетти. Соңку суткада 2 киши оорудан каза болду. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2610 адамды түздү. Коронавирустан кийин иммунитетти көтөрүүгө аракет кылбоо керек. Башка вирустук инфекциялар сыяктуу эле COVID-19 менен ооруганда иммундук система өзгөчө жабыркайт жана ага кошумча таасир жаңы ооруларга
дуушар кылышы мүмкүн. Иммуностимуляторду алуу иммундук системанын туруксуздугун күчөтөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы инфекционисти Айнура Кутманова маалымат жыйынында билдирди. Эмне кылуу керек? Иммунитетти көтөрүүчү дары, иммуностимуляторлор, чөптөр жана башка кошулмаларын колдонууга болбойт. Иммундук системанын калыбына келиши үчүн орточо эсеп менен 2-3 ай талап кылынат. Бул үчүн 8 саат уктоо, оор жумуштарды аткарбоо, туура тамактануу, күн сайын сейилдөө жана минималдуу стресс жетиштүү болот. Бирок көптөгөн бейтаптар табиттин жоктугунан жабыркашат. Буга байланыштуу белоктордун, майлардын, углеводдордун, минералдардын жана витаминдердин белгилүү бир өлчөмүн камтыган оңой сиңирилүүчү тамактарды колдонууга тийиш. Суу ичүү пайдалуу. Facebook'тун үзгүлтүккө учурашына магистралдык роутерлердин конфигурациясынын өзгөрүшү себеп болгон. Бул тууралуу компаниянын инженерлер тобуна шилтеме берүү менен РИА Новости жазып чыкты. Биздин маалымат борборлорубуздун ортосундагы тармактык тарифти координациялоо үчүн жооптуу болгон магистралдык роутерлердеги конфигурация өзгөрүүлөрү байланышты үзгөн маселелерге алып келди. Кызматтар иштебей калды деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда Facebook бул социалдык түйүндүн, ошондой эле Instagram менен WhatsApp'тын иштебей калышы колдонуучулардын маалыматтарынын ачыкка чыгышына алып келбегенине ишендирди. Facebook, Instagram, WhatsApp жана компанияга таандык башка бир катар тиркемелер 4-октябрда дээрлик 7 саат бою колдонуучулар үчүн жеткиликсиз болду. Бул Facebook үчүн анын тарыхындагы эң көп убакытка өчүрүү болгон. Болуп жаткан окуялардын жүрүшүндө социалдык тармактын акциялары дээрлик 5%га төмөндөп, анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг дээрлик $7 миллиард жоготту. Мурас Ордо конушунда бир жашар бала дааратканага түшүп чарчап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 1-май районундагы Мурас Ордо конушунун 7-көчөсүнүн турак үйдүн ажатканасына 2020-жылы туулган кичинекей бала түшүп кеткен. Жерине 5 куткаруучу тартылып, алар жеткенге чейин туугандары каза болгон баланы чыгарып алышкан. Бишкекте 61 жаштагы аялдын жансыз денеси өз үйүндө табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда куткаруучулар 6-Кичи районунда жайгашкан номер 7 үйдүн батиринин бекилип калган эшигин ачып беришкен. Батирдин ичинен 1960-жылы туулган аял кишинин жансыз денесин табышкан. Жансыз денени Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 5 куткаруучу тартылган деп айтылат маалыматта. Бүгүн 5-октябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында маркум Рыспек Акматбаевдин ата-энесин акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Акматбаев Абдымалик Акматбаевич 1937-жылы 7-мартта туулган. Жол техникумун бүтүргөн, колхоздо гараждын башчысы болуп иштеген. Ал жактан пенсияга чыккан. Сабира Содалиева 1942-жылы 15-сентябрда туулган. Рыбачи шаарындагы медициналык окуу жайды аяктаган. Пенсияга чыкканга чейин Чолпон Ата шаарындагы кургак учукка каршы диспансерде медициналык кызматкер болуп иштеген. Эске салсак, жубайлар 2 уулду Рыспек менен Тынычбек Акматбаевдарды тарбиялап чоңойтушкан. Ал эми кызы Казакстанда жашайт. Кечээ 4-октябрда Ысык Көл облусунда жол кырсыгы катталган. Анда Чолпон Атадан балыкчыны көздөй бара жаткан унаанын айдоочусу карылышта рульга ээ боло албай унаа ала салып кеткен. Унааны 1937-жылы туулган Абдымалик Акматбаев башкарып бара жаткан. Жанында жубайы болгон. Кыргызстандык спортчу Айпери Медет кызы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда финалга чыкты. Ал чейрек финалда орусиялык Марина Суровцевадан күчтүүлүгүн көрсөтүп, аны 10-0 эсебинде жеңип алды. Буга чейин спортчу алгачкы атаандашын болгариялык Мария Аришкованы дагы 10-0 эсебинде жеңип алган. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткей же сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.